Президент Садыр Жапаров белгилүү альпинист Эдуард Кубатов менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчы өлкөнү даңазалаган атамекендик спортчулардын ийгилеген жогору бааларын белгиледи. Ал Кыргызстанда дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын, мамлекет спортчуларга колдоо көрсөтүүнү улантат жана жогорку натыйжаларга жетишүү үчүн бардык зарыл шарттарды түзөт, деди өлкө башчы. Өз кезегинде Эдуард Кубатов жолугушуу үчүн президентке ыраазычылык билдирди. Үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында Кыргызстандын экономикасы 8,8%, ал эми комтөрдү кошпогондо 9,8%га өстү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Өкмөт башчы бул жөн эле сандар эместигин айтып, президенттин командасынын 3 жылдык тынымсыз ишинин натыйжасы экенин белгиледи. Биз туура жолдо баратабыз, мындан ары да мамлекеттик инвестицияларды көбөйтүүгө жана капиталды өнүктүрүүгө көңүл буруп, алдыга жыла беришибиз керек, деген Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билим берүү жана илим министрлигинде мектепке чейинки билим берүү тармагындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу маселеси боюнча жыйын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө бала бакчалардын ичмердүүлүгүнө байланыштуу актуалдуу маселелер талкууланды. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2022 жылы мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын саны 1712ден 1834кө, мектепке чейинки билим берүү менен камтуу 26,4%га өскөн. Мектепке чейинки билим берүү 220 000 баланы камтыйт. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 21 000ге көп. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин иликтеген мекемелер аралык комиссия өз ишинин жыйынтыгы боюнча энергетика министрлигинин жетекчилигин жана мекеменин бир катар кызматкерлерин тартиптик жазага тартууну сунуштады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев маалымат жыйында билдирди. Ал белгилегендей, комиссия энергетика министрине жана орун басарына сөгүш Бишкек жылуулук электр борборунун бир катар кызматкерлерине карата тартиптик жаза берүүнү сунуштаган. Ички иштер министри Улан Ниязбеков 11 журналисттин кармалышы жана аларга коюлган айыптар тууралуу кабар агенттигине маек берди. Ниязбеков бул иште саясий себеп жок экенин айтып, кармалган журналисттерди жалган маалымат таратып, элди дүрбөтүп жатат деп айыптады. Ал такталбаган маалымат үчүн Европа, АКШда жаза күч экенин, мындай талаптарды Кыргызстанга да киргизүү керектигин кошумчалаган. Министр бийликти сындоого эч кандай чек жок экенин, өлкөдө сөз эркиндиги корголо турганын белгилеген. Жогорку кеңештин жыйынында төраган Нурланбек Шакиев депутаттарды кыргызча сөздөрдү колдонууга чакырып, буга халал деген сөздү адал деп эле айтууга болоорун мисал кылды. Азыркы тапта арапташкан ысымдарды коюуда адатка айланып кетти. Эгерде биз балдарыбызга нукура кыргызча аттарды койбосок, тилибиз эле эмес, кыргыз ысымдары да жоголуп кетет. Бул чоң коркунучтуу жагдай, деди төрага. Ошондой эле шаарларда гана эмес, алыска айылдарда да наристелер уюлдук телефондон орус тилдеги мультфильмдерди көрө берип, орусча сүйлөп калып жатканын айтып, андыктан министрлер кабинети тез арада бардык балдарга ылайыктуу көрсөтүүлөрдү, мультфильмдерди кыргызчалап, керек болсо башка тилдеги көрсөтүүлөргө чектөө коюшу керектигин белгилеген. Штаттык эмес кырдаалдын кесепетинен жабыркаган Бишкек жылуулук электр борборунун бардык кызматкерлерине материалдык жардам көрсөтүлдү. Бул тууралуу Бишкек жылуулук электр борборунун директору Алпбек Садыров билдирди. Анын айтымына караганда, жабыркагандар менен байланыш үзүлгөн жок, керектүү материалдык жардам көрсөтүлдү. Жылуулук электр борборунун башчысы ошондой эле өлкө жетекчилигине жардам сурап кайрылган машинистке 180 000 сом төлөнүп берилгенин айтты. Бишкекте күрөштүн 3 түрү боюнча Азия биринчилиги башталды. Балбандар ар бир түрү боюнча 10 салмак категориясында күч сынашат. 11-12 апрелде эркен күрөш, 13-14 апрелде кыз келиндер, 15-16 апрель күндөрү грек-рим күрөшү боюнча мелдештер өтөт. Беттештердин башталышы Бишкек аренада 11:00, ал эми финалдык күрөштөр 18:00 болот. Белгилей кетсек, 19-21 апрель күндөрү Борбор калаада күрөштүн 3 түрү боюнча лицензиялык турнир өтөт.